Гектор Гарсия, Франческ Миралес. Икигай. Япондордун узак жана бактылуу жашоосунун сыры. Китепстан басмаканасы. Жазуу Тең мүмкүнчүлүктөр социалдык борборунун студиясында жазылып даярдалды. Бишкек 2022. Окуган Умсунай Өссөрова. Активдүү жашасаң жүзгө чыккың келет. Япон макалы. Мага жашоомду эмне кылууну билбейм деп көп айткан бир тууганым Айторго арналат. Гектор Гарсия. Өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк болгон менин мурунку, азыркы жана болочоктогу бардык досторума арналат. Франческ Миралес. Кириш сөз. Икигай, сырдуу сөз. Бул китепти жазуу тууралуу алгачкы ой Токио шаарында өтө көп кездешкен кичинекей кафелердин биринде, жамгырлуу түндөрдүн биринде китептин авторлору кездешип сүйлөшкөндө пайда болду. Биз бири-бирибизди сыртыбыздан билгенибиз менен мурда кийин тааныштыгыбыз деле жок болчу. Себеби Японияны Барселонадан 10 миңдеген чакырымдар бөлүп тургандыктан биз жолугушуп бетме-бет сүйлөшө алган эмеспиз. Акыры насип болуп, биздин жалпы бир таанышыбыз жолуктургандан кийин таанышып калып, ушул китепти жазалы деп чечтик. Жолугушуудан кийин биздин достугубуздун жемиши Икигай аттуу китеп болду. Бул китеп бизди чынында түбөлүккө достоштуруп койгондой эле болду. Экинчи жолу биз 1 жылдан кийин жолуктук. Токионун так ортосундагы паркта сейилдеп жүрүп, батыштын психологиялык агымдары тууралуу кеп кылып, өзгөчө адамдын жашоосунун маңызын издөөгө багытталган Виктор Франклдын логотерапиясы тууралуу сүйлөштүк. Биз анын техникасынын популярдуулугу өз күчүн жоготконун, анын ордуна башка психологдордун методдоруна орун берилип жатканын баса белгиледик. Адамдар дагы эле өздөрү жасап жаткан иштеринин жана кантип жашап жаткандыктарынын маанисин издеп жатканына карабай, психологиянын башка мектептери тандап алган терапевттердин жолуна түшпөй, өзгөчөлөнүп турарын баамдадык. Ушундан улам биз өзүбүзгө төмөнкүдөй суроолорду бердик. Менин жашоомдун маңызы эмнеде? Маселе жалаң эле узак жашоодобу же мен өз алдыма бийик максаттарды коюшум керекпи? Эмне үчүн кээ бир адамдар өздөрүнүн жашоосунан эмнени алаарын билишет жана ошол нерсе үчүн жашоого умтулушат? Ал эми кээ бирлери эмне кылаарын билбей карайлап басып жүрөт. Биз ошентип сүйлөшүп жатканда жанагы икигай деген сырдуу сөз капысынан пайда болду. Дайыма иш менен алек болуунун бакыты деп одонуроок которулган япондордун ушул сөзүндө эле логотерапия жатат деп айтсак болчудай. Бирок мунун андан да терең мааниси бар. Аны Японияда өзгөчө 100 жашарлардын саны 100 миң кишиге 24,55 киши туура келген Окинавадагы узак жашоонун себептеринин бири десек жаңылышпайбыз. Бул албетте адамдын узакка жашашынын дүйнөлүк орточо көрсөткүчүнөн бир топ жогору. Япониянын түштүгүндө жайгашкан ушул аралда жашаган элдин эмне үчүн дүйнө жүзүндөгү башка элдердин бардыгынан узак жашай тургандыгын изилдеп жүргөн адамдар жагымдуу диетадан, таза абадагы жөнөкөй жашоодон, көк чайдан жана субтропикалык климаттан, жылдык орточо температура Гавай аралындагыдай субтропикалык климаттан башка дагы узак жашоонун ачкычы икигайда деп эсептешет. Биз ушул маселени изилдеп жүрүп, бул философияны батышка жеткирүүгө арналган психология жана адамдын жеке өнүгүүсү боюнча бир дагы китеп жок экендигин билдик. Кылым карыткандардын саны башка жерлерге караганда Окинавада көп экендигинин себеби икигайдабы. Адамды өмүрүнүн акырына чейин кыймылдуу болууга ал кантип шыктандырат? Узак жана бактылуу жашоонун сыры эмнеде? Биз бул маселени тереңирээк изилдеп жүрүп, дүйнөдө эң узак жашаган адамдар бизде деп мактанган 3 миңдей тургуну бар Огими деген айыл жергесине туш келдик. Буга ошол айылдын кылым карыткандардын айылы деген аты эле далил боло алат. Окинава Япониядагы Шикувазанын лайм сыяктуу өсүмдүктүн мекени. Мүмкүн Огиминин тургундарынын өмүрлөрүнүн узундугунун сыры да ушунда болуп жүрбөсүн. Же моринга чайын кайната турган суусунун тазалыгынан улам көп жашашабы. Биз узак жашоонун сырын Япониядагы кылым карыткан адамдардын өздөрү менен бетме-бет сүйлөшүп билип алууну чечтик.
Алдын ала 1 жыл изилдеп чыккандан кийин гана биз эски диалектте сүйлөгөн, токойдо узун чаштуу Бунагая деген перлер жашайт деп, ошону дин катары кабыл алышкан эл жашаган кыштакка камерабызды, магнитофондорубузду көтөрүнүп алып келдик. Келер замат жап-жашыл адырлардын арасында жашап, мөлтүр таза көк кашка суу ичип, тамаша күлкү менен күн кечирген өтө меймандос эл менен жолугуштук. Кыштактын эң көп жашаган адамдарынан интервью алып жатканда, буларда жогоркудай жаратылыштын кооздугунан башка дагы өтө бир күчтүү нерсе бар экен деген түшүндүк. Кыштактын тургундарынын жүздөрүнөн адаттан тышкаркы кубаныч көрүнүп турду. Ошол кубаныч аларды өмүрлөрүнүн акырына чейин коштоп жүрөт экен. Биз кайра эле икигайга туш келдик. Бул чынында өзү эмне деген нерсе? Аны кайдан тапса болот? Бул түбөлүккө жакын жашоонун, Экинчи дүйнөлүк согуштун убагында күнөөсүз 200 000 кишисинен ажыраган окинавалыктардын узун өмүрдүн жашыруун жайын таап алгандай көрүнүшү бизди таң калтырбай койгон жок. Тыштан келген адамга Окинаванын тургундары душмандык мамиле кылбастан, жергиликтүү тил менен айтканда мурда көрүп билбесең да ар бир кишиге бир тууганыңдай мамиле кыл деген принцип менен жашаганында экен. Оги менен тургундарынын бактылуу болушунун себептеринин бири алардын ар бири өздөрүн жамааттын бир бөлүгү катары сезгендигинде экен. Алар жаштайынан чогулуп иштөөгө, бири-бирине жардам берүүгө үйрөнүшөт тура. Достук маанайда тарбия көрүү, күнгө күйүп, таза абадан дем алуу, жакшылап эс алуу, күнүгө көнүгүүлөрдү жасоо сыяктуу кыймыл-аракеттин бардыгы ден соолукка пайда келтирип, кылым жашагандардын туулган күнүн белгилөөгө дем берип, ар бир күндүн келишин чыдамсыздык менен күтүүнүн өзү эле алардын икигайы экен. Бул китептин максаты Япониядагы кылым карыта жашаган адамдардын сырын силерге айтып берип, өзүңөрдүн икигайыңарды табууга жардам берүү. Анткени өздөрүнүн икигайын тапкандарда өмүрлөрүн кубанычтуу жашап өтүү үчүн керек деген нерселеринин бардыгы бар. Сапарыңар байсалдуу болсун. Гектор Гарсия жана Франческ Миралес. Икигай. Жаш өйдөлөгөн сайын жашаруунун искусствосу. Сен эмне үчүн жашап жүрөсүң? Япондордун айтымына караганда ар бир кишинин икигайы бар. Француздардын бир философ айткандай, аны издеп табыш гана керек. Кээ бир кишилер аны таап алышкан, ал эми калгандары бул кызыктуу нерсенин өзүлөрүнүн ичинде катылып жүргөнүн билбей эле башка жерден издеп жүрүшөт. Биздин икигайыбыз ар бирибиздин жан дүйнөбүздүн тереңинде катылган. Аны табуу үчүн чыдамкайлык менен издешибиз керек. Дүйнөдөгү 100 жашарлар өтө көп жашаган окинавалыктар биздин эрте турушубуздун себеби биздин икигайыбыз дешет. Эмне кылсаң да пенсияга чыкпа. Биздин аныктап алган икигайыбыз болсо, бизге канааттанууну, бакытты жана жашообуздун маңызын берет. Бул китептин максаты силерге өз икигайыңарды табууга жана Япон философиясынын чың ден соолук, акыл жана дух боюнча түшүнүктөрүн окуп үйрөнүүгө жардам берүү. Японияда жашасаңыз, сизди таң калтырган бир ишти байкайсыз. Ал жактагы адамдар пенсияга чыккандан кийин да иштей беришет. Иш жүзүндө япондордун көпчүлүгү пенсияга деле чыгышпайт. Алар ден соолуктары мүмкүнчүлүк бергенине жараша өздөрүнүн сүйүктүү иштеринде иштей беришет. Дегеле япон тилинде, англис тилиндегидей жумушту биротоло таштап кетүү же пенсияга чыгуу деген сөз жок. Японияны жакшы билген улуттук география журналынын кабарчысы Дан Буетнердин айтканына караганда, япондордун маданиятында ар бир адамдын жашоодо максатынын болушу өтө маанилүү, ошондуктан алар пенсия деген сөздү билишпейт. Түбөлүк жаштыктын аралы. Узак жашоонун сырын изилдегендер адамда жамааттык күчтүү сезимдин, жакшылап аныкталган икигайынын болушу дүйнөгө кеңири белгилүү. Ден соолукка пайдалуу япон диетасындай эле маанилүү. Керек болсо андан да өтүп кетет деп айтып жүрүшөт. Жакында эле Окинавада жана элдери узак жашап,
көк аймактар деп аталган жерлердеги 100гө чыккан адамдарды медициналык текшерүүдөн өткөргөндө ошол өзгөчө адамдардан кызыктуу фактылар табылды. Алар дүйнөнүн калган калкынан узак жашагандыгы менен гана айырмаланбастан, рак, жүрөк жана сезгенген оорулар сыяктуу клиникалык оорулардан да сейрек жабыркашат экен. Бул жерден кылым карыткан адамдары башка жерлердеги улгайган адамдардын оюна да келбеген энергиясы жана ден соолуктарынын чыңдыгы менен айырмаланышат. Алардын канын текшергенде кандарында клеткалардын картаюусуна таасирин тийгизген эркин радикалдар башкалардыкына караганда өтө аз болуп чыкты. Мунун себеби көк чай ичип, тамакты өтө тою жебей, 80%га жеткире жегендиктеринде жатат. Аялдар климакстын убагында көп кыйналышпайт. Эркектер менен аялдарда жыныстык гормондор карылыгы жеткенге чейин эле жогорку активдүүлүктө болот. Гемакылдык дүйнөлүк орто эсептен көп эле төмөн турат. Биз китебибизде ушуга окшогон табылгаларга талдоо жүргүзөбүз. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, окинавалыктар икигайга өзгөчө көңүл бурушат. Икигай ар бир кишиге жашап өткөн күнүнө маани берип, алардын ден соолугунун чың болушу, өмүрүнүн узак болушу үчүн чоң роль ойнойт. 5 көк аймак. Окинава дүйнөдөгү 5 көк аймактын ичинен биринчи орунда турат. Дүйнө жүзүндө жашаган башка аялдарга караганда Окинавада аялдар узакта жашашат жана ооруга да көп чалдыгышпайт. Дан Буетнер изилдеп аныктаган китептеги 5 көк аймакка төмөнгүлөр кирет. Биринчи, Япониядагы Окинава аралы, өзгөчө аралдын түндүк жагы. Жергиликтүү эл диета кармап жашылчаны жана тофуну, соядан жасалган тамакты кичинекей табакка салып көп жешет. Өздөрүнүн философиясы болгон икигайдан башка дагы Моаи деп аташкан жакын досторунун тобу булардын узак жашоосунда чоң роль ойнойт. Экинчи, Италиянын Сардиния аралы, өзгөчө Нуоро жана Оглиастра провинциялары. Бул аралдагы эл жашылчаны көп жеп, күнүгө 1-2 стакан шарап ичишет. Окинавадагыдай эле жамааттын биримдигинин булардын узак жашоосуна түздөн-түз катышы бар. Үчүнчү, Калифорниядагы Лома-Линда деген жеринде жашаган 7-күндүн адвентисттеринин чиркөөсүнө барган эл да АКШнын узак жашаган адамдарынын катарына киришет. Төртүнчү, Коста-Риканын Никоя жарым аралында жашаган эл 90 жашка чыккандан кийин деле активдүү өмүр сүрүшөт. Бул жерде жашаган картаң адамдар эртең менен саат 5:30 туруп, талаада кечке чейин иштей беришет. Бешинчи, Грециянын Икария аралындагы Туркиянын жээктерине жакын жашаган элдин ар бир үчүнчүсү 90 жаштан ашык жашашат. Бул салыштырмалуу АКШ калкынын 1%дан азыраагын түзөт. Буга аралдын узак жашагандардын аралы деген аты эле далил боло алат. Булардын узун өмүрүнүн сыры биздин заманга чейин 500 жыл мурда эле калыптанган жашоо тартибинде болсо керек. Келерки бөлүмдөрдө көк аймактарда табылып, узак жашоонун ачкычындай көрүнгөн бир нече факторлорду изилдейбиз. Биз көңүлдү өзгөчө Окинавага жана узак жашагандардын кыштагына бурабыз. Баарынан мурда 5 аймактын 3-өсү арал экендигин, ал жакта көпчүлүк үчүн башкаларга жардам берүү, алардын негизги икигайы болгондугу үчүн аларды жан сактатып келаткан сыяктуу. 5 көк аймакты изилдеп чыккан окумуштуулар диета, физикалык көнүгүү, калыптанган жашоодогу максат, коомдук тыгыз байланыштар, башкача айтканда достордун көп болушу, үй-бүлөдөгү жакшы мамилелер узак жашоонун ачкычтары деп айтып жүрүшөт. Жамааттардын мүчөлөрү өздөрүнүн убактысын жакшы бөлүштүрүшүп, сабырсыздыкка жол бербей, этти, бышырылган тамакты аз жеп, ичкиликти ченеми менен ичишет. Алар физикалык көнүгүүлөрдү жанына күч келтирүү менен жасашпайт, бирок алар күнүгө кыймылдуу болушуп, жөө басып бакта иштешет. Көк аймактарда жашаган адамдар машина айдагандан көрө жөө басканды жакшы көрүшөт. Жашылча өстүрүлгөн бакта күнүгө шашпай иштей беришет. Бул элдин бири-бирине окшоштугу мына ушунда.
80% эреженин сыры. Японияда жалпы эл күнүгө колдоно турган сөз бар. Бул сөздү тамак ичээрдин алдында же тамак ичип бүткөндөн кийин айтышат. Ал курсагыңды 80%га гана толтур дегенди билдирет. Тамакты өтө тою жебе деген илгертен келаткан накыл кеп бар. Ошондуктан окинавалыктар тамакты ашыкча жеп, аш кыла албай курсагын көтөрүп баса албай, клеткалардын кычкылдануу мөөнөтүн тездетүүнүн ордуна курсактары 80%га толгонун сезгенден кийин тамак жегенди токтотуп коюшат. Албетте, курсактын 80%га толгонун так билүү кыйын. Бирок биз курсагыбыз тое баштаганын сезгенден кийин эле тамак жегенди токтотушубуз керек. Бир аз ашыкча ичкен тамак же түшкү тамактан кийин каалабасак деле жеп койгон алманын токочу бир аз убакытка гана жыргалчылык бербесе, келечектеги жашообузга бакыт алып келбейт. Тамакты кандай кылып бериштин жолун билүү да өтө маанилүү. Тамактарын аз, бирок көп табактарга салып бергени менен алар тамакты аз жешет. Япониянын ресторандарында 5 түрдүү тамак беришет. 4-өө аз-аздан, ал эми 5-чи негизги тамагы бир аз көбүрөөк. Алдыңызда 5 табак турса, тамакты аябай эле көп жегендей көрүнөсүз. Бирок иш жүзүндө тойбой каласыз. Япониядагы батыштын адамдарынын бат эле арыктап, келишимдүү болушунун себеби ушунда жатат. Жакында эле жүргүзүлгөн диетологдордун изилдөөлөрү окинавалыктардын жеген тамактары 1800-1900 калорияны түссө, АКШда 2200-3300 калорияга барабар. Окинаванын диетасы тофудан, таттуу картошкадан жана балык менен жашылчадан турат. Тамагашка арналган бөлүмдө ошол 80% кайсы мүчөгө пайдалуу экендигин жана кычкылданууга каршы таза тамактардын тизмесин көрөбүз. Моаи — жашоого байлануу. Окинавада жамааттын ичинде бири-бири менен жакын мамиледе болуу адат болуп калган. Моаи деген кызыкчылыктары бири-бирине көз салып жардам берип турган дос адамдардын тобу дегенди билдирет. Жамаатка кызмат кылган көп адамдар жамааттын икигайынын бир бөлүгү болуп калат. Моаи фермерлер чогулуп тажрыйбаларын бири-бири менен бөлүшүп, жарыбаган түшүмдөрүн жыйноого бири-бирине жардам беришкен өтө катаал убакытта пайда болгон. Моаинин мүчөлөрү топко ай сайын өздөрүнүн кошумчаларын берип турууга макулдашып алышкан. Бул акча чогулуштарга катышууга, чогулуп тамак ичүүгө, япон шахматын ойноого же бардыгынын жалпы сүйүктүү иши менен алектенүүгө жумшалат. Топ чогулткан акча алардын иш аракеттерине жумшалат. Эгерде акча ашып калса, топтун бир мүчөсү кезек менен керектүү сандагы акчаны алат. Ушундай жол менен Моаи топтогу моралдык жана каражаттык туруктуулукту сактап турат. Эгерде топтун бир мүчөсү мейли эркек же аял болсун, каражат жагынан кыйынчылыкта калса, ал топтун чогулткан акчасынан ала алат. Ар бир Моаинин каражаттык абалы топко жана каржылык жагдайына жараша болот. Топко мүчө болуу жана жардам алып туруу адамга коопсуздук сезимин берип, жашоого болгон үмүтүн арттырат. Ушул китептеги темалар тууралуу кыскача маалымат бергенден кийин, азыркы кездеги эрте картаюунун бир нече себептерин карап чыгабыз. Анан икигайга катышы бар ар кандай факторлорду изилдейбиз. Улгаюуга каршы копуя сырлар. Узак жана бактылуу өмүр сүрүүгө таасир эткен майда нерселер. Карылыктан качып котулуунун ылдамдыгы. Бир кылымдан ашык убакыттан бери өмүрүбүзгө орто эсеп менен жылына 0,3 жыл кошуп келатабыз. Эгерде бизде жылдык өмүрүбүзгө дагы бир жыл өмүр кошо турган технологиябыз болсо эмне болот эле? Теориялык жактан биз биологиялык өлбөс болуп, карылыктан качып котулуунун ылдамдыгына жетишмекпиз. Карылыктан качып котулуунун ылдамдыгы жана коен. Элестетип көрүңүз, тээ алыста бир белги турат. Анда бир сан жазылган. Ал сан сиздин өлө турган жашыңыз. Жыл өткөн сайын сиз ошол санга жакындай бересиз. Сиз белгидеги жашка жеткенде өлөсүз. Эми дагы бир нерсени элестетип көрүңүз.
Бир коен ошол белгини мойнуна илип алып, келечекти көздөй басып баратат. Сиз 1 жыл жашаган сайын коен сизден жарым жылдык алыстыкта турат. Убакыт өтө берип, сиз коенго жетесиз да өлөсүз. Эгерде сиз бирден жылды артка калтырган сайын, коен сизден 1 жылдык алыста турса, эмне болот эле? Сиз эч качан коенго жетмек эмессиз. Демек, өлмөк демессиз. Келечекке кетип бараткан коендун ылдамдыгы биздин технологиябыз. Биз канчалык технологиябызды жакшыртып, өз денебиз жөнүндөгү билимди өөрчүтсөк, коенду ошончолук бизден алыс басууга мажбурлайбыз. Карылыктан качып кутулуунун ылдамдыгы жыл өткөн сайын 1 жылдык алыстыкка алдыга кеткен коендун ылдамдыгы. Ошого жетсек, биз өлбөстүккө жетебиз. Рео Курцвейл жана Аубрей де Грей сыяктуу изилдөөчүлөр карылыктан качып кутулуунун ылдамдыгына жакынкы 10 жылдарда эле жетебиз деп жатышат. Ал эми башка илимпоздор анчалык ишенишпейт. Алар биздин технологиябыз канчалык жакшы болсо да, өмүрдүн эң жогорку чегинен ары өтө албайбыз дешет. Кээ бир биологдор биздин клеткаларыбыз 120 жаштан кийин кайра калыбына келүүсүн токтотот деп айтышууда. Тунук акыл, сак дене. Илгертен келаткан дени сактын акылы тунук деген макалда аябагандай терең акылмандык жатат. Акыл менен дене экөө тең биз үчүн өтө маанилүү. Экөөнүн абалынын дурустугу бири-бирине байланыштуу экендигин биз унутпашыбыз керек. Тынымсыз иштеген, ар нерсени тез кабыл алган акыл жаш бойдон калуунун бирден бир ачкычы экендигин көрүп эле жүрөбүз. Акылың тунук болсо, ал сени жашоонун таза жолуна жетелеп, улгаюуңду кечеңдетет. Физикалык көнүгүүлөрдү жасабагандык биздин денебизге жана маанайыбызга терс таасирин тийгизет. Акыл көнүгүүлөрүн жасабаган да жаман. Ал нерв клеткаларыбызга зыян келтирип, нерв системабызды бузат. Натыйжада биз айлана чөйрөгө жараша иш кылуу жөндөмүбүздөн айрылабыз. Мына ошондуктан мээни иштетүү биз үчүн өтө пайдалуу. Акыл көнүгүүлөрүн жасоону биринчи жолу жактап чыккан израилдик невропатолог Шломо Брезнец дене жакшы формада болуш үчүн мээни иштетиш керек деп талашып келатат. Ал Испаниянын Редес деген телепрограммасына берген интервьюсунда мындай дейт. Бирөө үчүн эмненин жакшы экендиги менен анын эмне жасоону каалагандыгынын ортосунда келишпестик бар. Анткени адамдар өзгөчө улгайган адамдар, өздөрү жасап жүргөн ишти жасоону жакшы көрүшөт. Маселе бир нерсени гана жасап көнүп калган мээге көп ойлонуунун кереги болбой кала тургандыгында жатат. Көнгөн иш тез бүтөт жана пайдалуу да болот. Бул адат болуп калат. Мындан арылуунун бирден бир жолу мээни жаңы маалымат менен алек кылып туруу керек. Жаңы маалымат менен алек болгон мээ жаңы байланыштарды түзүп, жандана баштайт. Мына ошондуктан сиздерди өзүңүздүн ыңгайлуу жашооңузду өзгөртүү чочулатса да, жашооңузду өзгөртүп турууга аракет кылыңыз. Акылды өнүктүрүүнүн пайдасын окумуштуулар аныктап көрсөтүшкөн. Коллинс Хемингуэй, Шломо Брезнец өзүнүн мээнин кубаттуулугунун туу чокусу деген китебинде ден соолук жана акылмандык үчүн мээни иштетүү, акылды көнүктүрүү көп жагынан пайдалуу. Сиз акылды өнүктүрүүнү белгилүү бир ишти жасагандан баштаңыз деп жазат ал. Башында кыйындай эле болуп көрүнөт, бирок үйрөнгөндөн кийин жеңил эле болуп калат. Экинчи жолу ал анчалык оор болбой, жеңил эле болуп калат. Анткени сиз көнүп калдыңыз да. Бул адамдын маанайына аябагандай жакшы таасир этет. Бул өзгөрүү натыйжа үчүн гана эмес, адамдын өзүнө болгон ишеними үчүн да жакшы экендиги чын. Акыл көнүгүүлөрү формалдуу түрдө көрүнгөнү менен өзүн өзү алаксытууга жакшы. Мисалы, жалгыз отуруп сериккенде оюн ойноп убакыт өткөрүүгө болот. Биздин нейрондорубуз биз 20 жашка чыккандан баштап эле карый баштайт. Ошол процессти акыл көнүгүүлөрү, бир нерсеге кызыгуу жана окуп үйрөнүү жайлатат. Дайыма жаңылыктарга катышуу, күнүгө бир жаңы нерсени үйрөнүү, оюн ойноо жана башка адамдар менен маектешүү акыл үчүн карылыкка каршы жүргүзүлгөн негизги стратегиялардын бири болуп саналат.
Деги эле келечекке жакшы ойлоруңуз болсо, акыл үчүн пайдалуу экендигин унутпаш керек. Стресс узак өмүрдүн душманы. Көп кишилер өз жашынан кары көрүнүшөт. Эрте келген карылык боюнча изилдөөлөр мээге көп күч келтирүү же стресс себеп экендигин көрсөттү. Анткени кыйын мезгилде адамдын денеси тез эле карып кетет экен. Американын стресс изилдөө институту бул процессти изилдеп, адамдагы оорунун көпчүлүгү стресстин кесепетинен деген жыйынтыкка келишти. Гейдельберг университетинин ооруканасынын окумуштуулары жаш дарыгерди изилдөөдөн өткөрүү үчүн ага иш боюнча көптөгөн суроолорду берип, мээге күч келтирүүнү дагы күчөтүш үчүн 30 мүнөттүн ичинде чыгаргын деп математикалык эсептерди беришкен. Кийин канын текшеришкенде канындагы антителолор мээге күч келтирүүгө, протеиндерди кыймылга келтирген иммундук системаны жооп берүүгө мажбур кылган патогендерге таасир кылгандай эле аныкташкан. Ошол жооптор зыяндуу нерселерди гана жок кылбастан, таза клеткаларга да зыянын келтирип, эрте карытат экен. Калифорния университети да ушуга окшогон изилдөөнү жүргүзгөн. Окумуштуулар балдарынын оорусуна байланыштуу стресске кабылган 39 аялдын канынын үлгүсүн алышып, балдарынын ден соолугу чың, көңүлдөрү куунак аялдардын кандарынын үлгүсү менен салыштырышкан. Алар стресс, теломерез деп аталган клеткалардын түзүлүшүн алсыздандыруу менен клеткаларды карыта тургандыгын аныкташкан. Изилдөөлөр канчалык мээге көп күч келсе, ошончолук көп клеткалардын кайра калыбына келүүсүнө терс таасирин тийгизерин көрсөткөн. Стресс кантип зыян келтирет? Азыр адамдар шашылыш жана дайыма болуп турган атаандаштыктын учурунда жашап жатышат. Ушул ызычуусу көп замандын денеге тийгизе турган коркунучу жана кыйынчылыгы жөнүндө маалымат жеткенде стресс боло турган иш экендиги анык. Теориялык жактан бул пайдалуу реакция, анткени ал бизге коркунучтуу болгон айлана чөйрөбүздүн таасирини моюн бербей жашай берүүбүзгө жардам берет. Биздин эволюциялык жолубузда стресс бизди көптөгөн кыйынчылыктардан жана жырткыч жаныбарларга жем болуудан сактап калган. Биздин мээбизден кеткен коркунучтун белгиси нейрондорубузга гипофизди иштетүүгө түрткү берет. Ал гормондор кортикотропинди иштеп чыгат. Кортикотропин симпатикалык нерв системасы аркылуу бүткүл денебизди айланып чыгат. Бөйрөктүн үстүндөгү бездер адреналинди жана кортизолду иштеп чыгарышат. Адреналин биздин дем алуубузду жана жүрөгүбүздүн согушун тездетип, булчуңдарыбызды чыңалтып, денебизди коркунучка жооп берүүгө даярдайт. Ал эми кортизол допаминди жана кандын глюкозасын көбүрөөк иштеп чыгып, чыйралтып, коркунуч менен беттешүүгө даяр кылат. Үңкүрдө жашаган адамдар көпчүлүк убакта бейкапар жашашат. Азыркы адамдар көпчүлүк убакта иштешет, баардык коркунучтарга даяр турушат. Үңкүрдө жашаган адамдар кээ бир өзгөчө кырдаалдарда гана стресс болушат. Азыркы адамдар ар күнү 24 саат бою интернеттен жана телефондон жагымсыз кабар күтүшөт. Үңкүрдө жашаган адамдар коркунучтар иш жүзүндө дайыма болуп, жырткыч айбандар кайсы маалда болбосун аларды өлтүрүп коюулары мүмкүн эле. Азыркы адамдар мээ телефондон же интернеттен жаман кабарды, жырткыч айбандарды күткөндөй эле күтөт. Үңкүрдө жашаган адамдар кортизолдун жана адреналиндин чоң дозалары коркунучтуу кырдаалдарда адамдын ден соолугун жакшы сактап турчу. Азыркы адамдар кортизолдун кичинекей дозасы адамдын денесинде тынымсыз агып, ден соолугу начар экендигин, бөйрөктүн үстүндөгү бездердин чарчагандыгын, деги эле адамдын дайыма чарчап тургандыгын көрсөтөт. Ушул процесстердин баардыгы орточо, эби менен жүрсө, бизге күнүмдүк кыйынчылыктарды жеңгенге жардам берип, пайдалуу болоору ырас. Бирок адамдар күнүгө кыйынчылыктарга кабылып турган азыркы заманда мээге күч келтирүү өтө зыяндуу. Убакыт өткөн сайын мээге күч келгенде адамдын клеткалары кайра калыбына келип туруучу касиетинен ажырай баштайт. Дайыма шашылыш абалда жүрүү эс тутум менен байланышкан нейрондорго терс таасирин тийгизет.
ошол эле убакта кээ бир гормондорду да жок кылат. Ал көңүлдүн чөгүшүнө себеп болот. Анын дагы бир терс таасири кыжырланууну, уйкусуздукту, ыксыз чочулууну жана кан басымынын жогорулашын пайда кылат. Мындай өзгөчө кырдаалдар акылды жана денени иштиктүү кармап турса да, биздин денебизди эрте карыта турган жанталашкан жашообузду жөнгө салышыбызды талап кылат. Стрессти азайтуунун жолу. Өзүңөр көргөндөй мээге күч келтирүү өтө коркунучтуу. Ал адамда чочулууну гана пайда кылбастан, тамакты аш кылуу системабыздан баштап терибизге чейин терс таасирин тийгизет. Мына ошондуктан биздин ден соолугубузга зыян келтирген стрессти алдын алуу өтө маанилүү. Ошондуктан көптөгөн эксперттер майда чүйдө нерсеге көп көңүл бурбоону сунуш кылышат. Стрессти азайтуучу метод адегенде өзүң үчүн колдонулушу керек. Адат болуп калса да, өзүңөрдүн ар нерсеге жасаган мамилеңерди эстеп калып, унутпаганга аракет кылгыла. Башкаруудан чыгып, улам кайталана бере турган ойлорго чек коюу зарыл. Бизди туңгуюкка ала салдырып бараткан автопилотту токтотууну үйрөнүшүбүз керек. Телефон чалып же телевизордон жаңылыктарды көрүп жатып, тамак жеген адамдарды жолуктуруп эле жүрөбүз. Ошолордон эмеле жеген омлеттеринде пияз бар бекен деп сурасаңыз айта алышпайт, дейт Роберто Альсибар. Ал стресстен чыккандан кийин жанталашкан жашоосун таштап, бейгам жашоонун инструктору болуп кеткен. Бейгам жашоого жетүүнүн биринчи жолу медитация, ойду тазалоо, бизге сырттан келген маалыматты тандап алууга жардам берет. Экинчи жолу туура дем алуунун көнүгүүлөрүн жасоо керек. Буга йога аркылуу жетишсе болот. Бейгам жашоого жетүү үчүн тынымсыз көнүгүүлөрдү жасап туруу зарыл. Бирок бизде бир аз эле тажрыйба болсо, биз бүт оюбузду мээге күч келтирүүнү азайтуу үчүн багыттамакпыз. Ал бизге узак жашоого жардам бермек. Анча-мынча стресс пайдалуу. Дайыма мээге күч келтире берүү узак жашоонун душманы экендиги белгилүү. Ал адамдын акыл эсине жана ден соолугуна зыяндуу. Бирок мээге аз-аздап күч келтирүү пайдалуу экендигин турмуш көрсөттү. Калифорния университетинин психология боюнча профессору Говард Фридман 20 жыл бою бир топ адамды изилдеп, мээге көп күч келтирбей, бир нерсеге жетиш үчүн иштеген ишине жан дили менен берилген адамдар пенсияга эрте чыгып, ойноп күлүп жүргөн адамдарга караганда узагыраак жашайт экен деген тыянакка келген. Мээге аз күч келтирүү жакшы эле нерсе. Мээге аз күч келтирип жашаган адамдар жакшы адаттарга үйрөнүп, тамекини аз чегип, ичкиликти аз ичишет дейт ал. Кийинки бөлүмдөрдө 110 жана андан ашык жашагандардын көпчүлүгү өмүрлөрүн тынымсыз жана карыганга чейин иштөө менен өткөргөндөрүнө токтолобуз. Көп отурсаң бат карыйсың. Өзгөчө батыш өлкөлөрүндө адамдардын көп кыймылдабагандыгы кан басымынын көтөрүлүп кетиши, семирип кетүү сыяктуу көптөгөн ооруларга алып келди. Бул өз кезегинде узак жашоого терс таасирин тийгизүүдө. Жумушта же үйдө көп убакытты кыймылсыз отуруу менен өткөргөндө булчуңдардын жана дем алуу органдарынын иштешин начарлатып гана тим болбостон, кыймылдуу ишке болгон каалооңду жок кылат. Кыймылсыз отура берүү кан басымынын жогорулашына, чеги жок тамак жегенге түртүп, жүрөк ооруларына жана рактын белгилүү бир түрүнө алып келет. Физикалык кыймылдын жоктугу иммундук системанын бузулушуна алып келерин, клеткаларды жана организмдин бардыгын карытаарын изилдөөлөр көрсөттү. Бул маселе жылаң эле чоң кишилерге эмес, бардык адамдарга тиешелүү. Кыймылсыз отуруп көнгөн балдар толук болушуп, ар кандай ооруларга тез кабылышат. Ошондуктан аларды жаштайынан кыймылдуу жашоого үйрөтүп тарбиялоо өтө маанилүү. Кыймылсыз отура берүүнү азайтуу үчүн көп нерсенин деле кереги жок. Болгону каалоо жана күн тартибин бир аз өзгөртүш керек. Кыймылдуу жашоону баштасак, ичибиздеги ой санаабызда, сырткы кебетебизде оңолот. Ал үчүн күнүмдүк жашообузга бир аз кошумча киргизишибиз керек. Жумушка жөө баруу же күнүнө жок дегенде 20 мүнөт жөө басуу.
Лифтти пайдаланбай эки бутуңду пайдалан. Ал сенин булчуңдарыңа, дем алууңа, жалпы эле ден соолугуңа пайдалуу. Телевизорду тиктеп отура бербей, коомдук иштерге катыш же активдүү эс ал. Көрүнгөн тамакты жей бербей, жашылчадан даярдалган тамакка өт. Ал тез сиңип, организмге пайдалуу. Тийиштүү деңгээлде 7-9 саат уктасаң дурус болот. Андан көбүрөөк уктасаң бошоң болуп каласың. Балдар менен же жакшы көргөн жаныбарың менен ойно, же спорт менен машык. Ал сенин денеңди гана чыңабастан, ой жүгүртүүңдү жакшыртып, намысыңды ойготот. Күн тартибиң дайыма эсиңде болсун. Ал сага жаман адаттарыңды таштап, жакшы адаттарды үйрөнүүгө жардам берет. Жашообузга майда өзгөртүүлөрдү киргизүү менен өзүбүздүн турган турпатыбызга, ой жүгүртүүбүзгө жаңылык киргизип, жашоого болгон кызыгуубузду арттырабыз. Модельдердин түпкүргө каткан сыры. Биздин сыртыбыз да, ичибиз да карып тем болбой, денебиз да, акыл эсибиз да карайт. Адамдын жашын айтып тура турган нерселердин бири биздин терибиз. Теринин астындагы процесстердин жүрүшүнө жараша териге бырыш кирип, өңү да өзгөрөт. Көпчүлүк модельдер көргөзмө болоордун алдында 10-9 саат уктап алышат. Ал теринин бырышын жазууга жана жакшынакай көрүнүүгө жардам берет. Илим карылыкка каршы куралдын ачкычы уйку экендигин далилдеди. Анткени биз уктап жатканда денебизде мелатонин иштелип чыгарылат. Ал адамга күч бере турган гормон. Аны биздин мээбиздин ушуга жооптуу бөлүгү күндүзгү жана түнкү кыймылыбызга жараша денебиздеги химиялык заттардан алат. Ал биздин уктоо жана ойгонуу циклдерибизди башкарат. Мелатонин бизге узак жашоого жардам берүү менен бирге төмөнкү нерселер үчүн да пайдалуу. Иммундук системаны күчтөнтөт. Анда ракка каршы элемент бар. Денебизден инсулин бөлүп чыгарат. Альцгеймер оорусунун башталышын акырындатат. Жүрөк жана остеопороз ооруларына дары. Мына ушул себептерге карап, ал биздин жаш бойдон калуу үчүн болгон күрөшүбүзгө шериктеш десек болот. 30 жаштан кийин мелатонин азыраак иштелип чыга баштайт. Ошондуктан биз төмөнкү нерселерди аткарып, анын ордун толтуруп турушубуз керек. Туура тамактанып, кальцийи көбүрөөк тамак жеген туура. Күнүгө эшикке чыгып, күн нуруна кактануу зарыл. Уйкуну кандыра уктоо пайдалуу. Стресстен, тамекиден, ичимдиктен жана кофеинден алыс болуш керек. Ошонун баары түндө жакшы эс алдырбай, бизге керектүү мелатониндин иштелип чыгышын азайтат. Адистер карылыктын жүрүшүн жайлата турган мелатонинди жасалмай иштеп чыгарса жардам береби же жокпу деп изилдеп жатышат. Эгерде оң жооп болсо, узак жашоонун сыры биздин өзүбүздө жатат деген теориябызды тастыктайт эле. Карылыкка каршы пикирлер, мамиле. Акыл эс биздин денебизди жана анын карылыкка канчалык тез моюн сунаарын башкарып турат. Дарыгерлердин көпчүлүгү икигайдын эң маанилүү элементи деп эсептелген өмүрүбүздө башыбыздан өткөргөн кыйынчылыктарга моюн сунбай, денебизди жаш бойдон кармап келаткан акыл эсти активдүү кармап туруу зарыл дешет. Ешива университетинде жүргүзүлгөн изилдөө узак жашаган адамдардын өздөрүнө мүнөздүү окшош жактары бар экендигин тапкан. Алар баардык нерсеге калбаат, позитив менен карашат. Сезимдерин, эмоцияларын башкара билишет. Башкача айтканда, кыйынчылыктарга моюн беришпей, ачууга алдырышпайт. Мына ушулар аларды узак жашоонун жолуна түшүрөт. Бир калыптагы таза жүрүм-турум дагы адамдын жаш бойдон калуусуна жардам берет. Анткени ал чочулоону, стрессти азайтат. Кылымдан ашык жашагандар жашоолорун окшош жашап өтүшөт. Алар өмүрлөрүн толук кандуу жашап, кыйынчылыктар туш келген тоскоолдуктар болсо, кайгы капага алдырбай жеңгенге аракет кылышат. Александр Эмич 2014-жылы 111 жашка чыгып, дүйнөдөгү эң узак жашаган адам экендиги айтылган. Гиннес рекордтор китебине жазылгандан кийин Рейтер гезетинин кабарчысы менен болгон маегинде
Узак жашоо биздин канымызда бар, бирок буга башка нерселер таасир этпей койгон жок. Өмүрүңдү кандай жашап өткөргөнүң да узак жашоого таасирин тийгизбей койбойт деп айткан. Узун өмүргө арналган ода. Гиннес рекордтор китебине кылым карыткандардын кыштагы катары кирген о кемиде жүргөнүбүздө 100 жашка жакындап калган кемпир япон тилин жана жергиликтүү диалектти аралаштырып төмөнкү ырды ырдап берген эле. Ден соолугум чың болуп, узагыраак жашайм де, аздап жесең тамакты тилегиңе жетерсиң. Эрте жатып, эрте тур, эринбестен басып жүр. Таза жашап ар күнү, көп жашагың басканың. Оору менен өткөрбөй, ден соолукту сактагын. Досторду сыйла көп көрбөй, өмүрүңдү көрктөндүр. Жаз, жай, күз, кыш болсо да көнгөн биздин денебиз. 4 мезгилдин баарысын бирдей жакшы көрөбүз. Узак жашоо сыры ушул. Иштейбиз эч бир талыкпай, улгайганга карабай, кызыктуу өмүр сүрөбүз. Иштен такыр калганча колдоруңду кыймылдат. Чарчайм дебей жумуштан, иштей бергин чымылдап. Иштей берсең бир күнү 100 жашка чыгып калаарсың. Өмүргө тойбой эч качан жашоодон рахат алаарсың. Биз эми кийинки бөлүмдүн барагын ачып, узак жашоо менен өмүрүбүздүн жашообуздун максатынын ортосундагы тыгыз байланышка назар салып, кызыктуу маалыматтарды окуп көрөлү. Логотерапиядан икигайга. Канткенде өз максаттарыңды аныктап, узак жана бактылуу жашайсың. Логотерапия деген эмне? Бир жолу Виктор Франклга кесиптеши өзүңдүн психология боюнча мектебиңдин милдетин бир сүйлөм менен кантип аныктап бере аласың деп сураптыр. Ага Франкл мындай деп жооп бериптир. Логотерапияда пациент ошол мезгилде уга турган оор нерсени түз отуруп угуш керек. Анда кесиптеши психоанализди төмөнкү сүйлөм менен сүрөттөп бериптир. Психоанализде пациент тактага жатып алып ошол мезгилде угууга оор нерсени айтып берет. Франкл пациенттерине баарынан мурда эмне үчүн өзүңдү өзүң өлтүрбөй жүрөсүң деп суроо берет. Пациент эмне үчүн өзүн өзү өлтүрбөй жүргөнүнө негиздүү аргументтерди келтирип, жашоосун улантып кетет. Андай болсо, логотерапиянын эмне кереги бар эле? Логотерапия жашап кетүүгө себеп тапканга жардам берет. Логотерапия пациенттерге кыйынчылыктарга туруштук бериш үчүн жашоодогу максатын табууга жардам берет. Тагдырына жазганды аткаруу үчүн жасалган изденүүлөр, аларды алдыга жылдырып, акыл эстин мурдагы чынжырчаларын талкалап, жолунан кандай тоскоолдуктар чыкса да жеңгенге мажбур кылат. Жашоо үчүн себептер. Франклдын Венадагы клиникасында жүргүзгөн изилдөөлөрү пациенттердин жана клиникада иштеген кишилердин арасынан 80% адамдарга жашоо үчүн себеп керек десе, 60% алардын жашоосундагы кээ бир адамдар же кээ бир нерселер үчүн өлүүгө татыктуу деп ойлойт. Жашоонун маанисин, маңызын издөө. Адамдын жашоодогу максатты издөө Франкл үчүн өзүнүн эңсегенине жетүүгө түрткү берген күч болуп калды. Логотерапиянын жүрүшү төмөнгүдөй 5 бөлүктөн турат. Биринчи, адам өзүн ичи эңшерилип бош калгандай, көңүлү калгандай же бир нерседен чоочулагандай сезет. Экинчи, терапевт адамдын толук кандуу жакшы жашоону эңсеп жаткандыгын көрсөтөт. Үчүнчү, бейтап жашоодогу өзү койгон максатты табат, жашоосундагы белгилүү бир убакытта. Төртүнчү, бейтап өз эрки менен тагдырына жазылган нерсени кабыл алат же андан баш тартат. Бешинчи, жаңы пайда болгон жашоо кумарына умтулуу ага тоскоолдуктарды жана кайгы капаны жеңүүгө жардам берет. Франкл өзүнүн принциптери жана ой максаттары үчүн жашап өттү. Аушвицтин туткуну катары алган тажрыйбасы ага адамдан белгилүү бир кырдаалда өз жолун тандап алуу эркиндигинен
башкасынын бардыгын тартып алса болоорун көрсөттү. Ал башка бирөөнүн жардамы жок, өзү гана басып өтүп, келечек жашоосуна умтулуунун жолу болчу. Психоанализ менен логотерапиянын 10 айырмачылыгы. Психоанализ бейтап катары отургучка чалкалап маңдайында отурат. Логотерапияда бейтап терапевттин маңдайында отурат. Терапевт өзүнүн койгон диагнозун айтпай маал катып жатат. Психоанализде өтмүшкө көз жүгүртөт. Логотерапияда келечек жөнүндө ойлойт. Психоанализ өзүн өзү карап, нерв ооруларын текшерет. Логотерапияда бейтаптын нерв ооруларын чокулап карабайт. Психоанализде көңүл ачууну көздөйт. Логотерапияда маанилүү нерсени жана өз максатын көздөйт. Психоанализде психологияга көңүл бурат. Логотерапияда руханий маселелерди ичине камтыйт. Психоанализде психогендик невроздордун үстүндө иштейт. Логотерапияда ноогендик же болгон невроздордун үстүндө иштейт. Психоанализде капысынан чыккан чырлардын себебин талдайт. Логотерапияда чырдын качан жана кай жерде болгонун териштирет. Психоанализде бейтаптын инстинктине жараша өзүнө чек коет. Логотерапияда руханий чындыкка жараша иш кылат. Психоанализ ишенимге таптакыр туура келбейт. Логотерапия ишенимге туура келет. Психоанализде чырды жөнгө салууга жол издейт жана ачууну, инстинктти жоошутууга аракет кылат. Логотерапияда бейтапка жашоосунун маанисин түшүнүүгө, аны моралдык принциптерин канааттандырууга жардам берет. Өзүң үчүн күрөш. Жашоодо алдыга койгон максатыңыз жок болсо же ошол максатыңыз орундалбай калса, эстен кеткис ирээңжүү пайда болот. Франклдын ою боюнча ошол ирээңжүүнү адаттан тышкары нерсе же нервиңиз ордунда эмес деп ойлобоңуз. Тескерисинче ал сизге жашооңузду өзгөртүүгө түрткү берип, пайдалуу болушу мүмкүн. Терапиянын башка түрлөрү ойлогондой, логотерапия бул ирээңжүүнү акылынан адашкандык дебей, тескерисинче жаратылышта боло бере турган пайдалуу рухий азабынын көрүнүшү сыяктуу кабыл алат. Мындан кыйналган адамдар өздөрү же бирөөнүн жардамы менен бул сезимден кутулууга аракет кылып, ошондон аябагандай чоң канааттануу алышат. Бул аларга жашоосун өзгөртүүгө да жардам берет. Эгерде адамга жардам керек болсо, эгерде адамга турмушта өз максатын табууга, кийинчерээк тоскоолдуктарды жеңиш үчүн кеңеш керек болсо, максатына жараша алдыга жыла бериши абзел. Адамдын жашоосунун маңызын табууга кылган аракетине Франкл өзүнө өзү эмне үчүн жашап жүрөм деп суроо берген адам кантип деген суроону да унутпашы керек деген Ницшенин белгилүү афоризмин мисал келтирет. Өзүнүн жашоодогу тажрыйбасына таянып, Франкл биздин ден соолугубуз бүгүнгө чейин эмне иш кылып өтөрдүм жана дагы эмне кылышым керек деген ойго көз каранды дейт. Ал үчүн биз жөн эле жата бербей, болгон өнөрүбүздүн бардыгын колдонуп, максатка жетүүгө аракет кылышыбыз керек. Экинчи жагынан адам өзү каалаганды жасабай, бирөө жаса дегенди жасап, же бирөөнү туурап жасоо сыяктуу туура эмес иштер азыркы коомго мүнөздүү болуп калды. Адам өзүнөн эмне күтүлгөндүгү же өзү каалагандыгын, дүнүйөбү, көңүл ачуубу же унчукпай коюунун ортосундагы ажырымды толтурууга аракет кылат. Бул аны өзүн өзү өлтүрүүгө чейин алып барышы мүмкүн. Дем алыш күнгө кажалаттар. Дем алыш күнү кылаар иши жок адам өзүнүн жан дүйнөсү бош экендигин сезет. Анын бир нерсе кылышы абзел. Баарынан мурда өзүнүн максатын, аны төшөктөн тургузган өзүнүн икигайын табышы керек. Жан дүйнөмдүн бош экендигин сездим. Вена шаарындагы ооруканада изилдөө жүргүзгөн Франклдын командасы оорулардын 55% кыжаалат болуп жүргөнүн айтышкан. Логотерапиянын көрсөткөнүнө караганда, адам жашоодогу максатын тапса, ал ошол боштукту толтурууга жардам берет.
Франкл кыйынчылыктарды жеңип, өз максатын ишке ашырып, эми улгайганда арт жагына жай гана көз салып турган адам. Ал жаш адамдардын жаштыгына көз артпайт, анткени артында из калгандай, жашоодо бир нерсе кылганын билет. Логотерапия менен дагы да жакшы жашоо үчүн бир нече орчундуу ойлор. Биз жашоонун маанисин түзбөйбүз, биз аны таап алабыз. Жашаш үчүн уникалдуу себептерибиз бар. Аларды өмүрүбүздө көп жолу оңдойбуз жана өзгөртөбүз. Кооптонуу көпчүлүк убакта коркуу сезимин алып келгенде эле бир нерсени ашыгыраак каалоо, ошол каалаган нерсенин иш жүзүнө ашырылышына жолтоо болот. Тамаша жагымсыз нерселерди унуттуруп, чочулоону азайтат. Биз адамдар жакшы иштерге да, жаман иштерге да жөндөмдүүбүз. Эки жакты тең караганда биз жашоо шартыбызга эмес, өзүбүздүн кабыл алган чечимибизге көз карандыбыз. Келээрки беттерден жашоонун маңызын жана максатын табуу эмне үчүн керек экендигин Франклдын тажрыйбасындагы 4 кейстен карап көрөбүз. Биринчи кейс. Виктор Франкл. Япония жана Кореяда кийин курулган немец концлагерлеринин психиатрлары туткундан тирүү бошонууга, лагердин сыртында бүтпөгөн иши калган жана лагерден аман эсен чыгып кетүүнү өтө каалаган туткундардын гана мүмкүнчүлүктөрү бар эле деп табышкан. Мындай окуя Франклдын да башынан өткөн. Ал туткундан аман эсен кутулуп, логотерапиянын мектебин ачып, өз тажрыйбасында өзүнө өзү биринчи пациент болгон. Франклдын максаты болгондуктан өжүрлөнүп иштеген. Франкл Аушвицке көптөгөн теориялар, изилдөө иштеринин жыйынтыктарын камтыган басмага даяр кол жазмасын ала келген. Кол жазмасын тартып алышкандан кийин ага баарын кайра жазууга туура келген. Кол жазманы кайра калыбына келтирүү муктаждыгы лагердин азап тозогун көтөрүп жашоого түрткү берген. Келте менен ооруп тургандан кийин жоголгон ишинин эсинде калган негизги ойду эстеп, таап алган сөздөрүн кагаздын айрындыларына жазып жүргөн. Экинчи кейс. Америкалык дипломат. Бийик соболулуу америкалык дипломат Франклга 5 жыл мурда Америкада баштаган дарылануусун улантуу үчүн кайрылган. Франкл андан эмне үчүн дарыланууну биринчи орунга коюп жатасыз деп сураганда, дипломат өзүнүн жумушун жана мамлекетинин жүргүзүп жаткан саясатын жек көрөрүн, аны айласыздан колдоп жүргөнүн айткан. Ал жылдар бою кайрылып жүргөн америкалык психоаналитиги атаң менен элдирсең өкмөт да, жумушуң да сага жаман көрүнбөй калат деп кеңеш бериптир. Бирок Франкл ага бир нече сеанстан кийин эле анын кыжаалат болгону, башка жумушта иштөөнү каалаганынан болуп жаткандыгын айтат. Сеанс бүтөт. 5 жылдан кийин баягы дипломат Франкл менен кайра байланышып, башка кесипти аркалап жүргөндүгүн жана бактылуу экендигин айтат. Франклдын ою боюнча ал кишиге психоаналитиктин деле, дарылануунун деле кажети жок. Аны ооруйт деп айтыш да кыйын экен. Ал жашоосунда жаңы максатты издеп жүргөн адам тура. Аны табаар замат турмушу тереңирээк мааниге ээ болду. Үчүнчү кейс. Өзүн өзү өлтүргүсү келген эне. 11 жаштагы баласы каза болгон эне өзүн да, экинчи баласын да өлтүрүүгө аракет кылгандан кийин Франклдын клиникасына келип түшөт. Анын туулгандан тартып шал болгон баласы энесинин оюн ишке ашыруудан токтотуп калган. Баланын бул жашоодо өзүнүн максаты бар экен. Эгерде энеси өлтүрүп койсо, ал жашоодогу максатына жетпей калмак. Аял башынан өткөргөнүн группалык сеанста айтып берди. Ал аялга жардам берүү үчүн Франкл андан өлгөн аялдын ролун аткарып берүүнү суранат. Образдагы аял карыганы менен бай, бирок баласы жок болот. Аял өлөрдө менин жашоом оңунан чыкпай калды деп айткан экен. Өзүн өзү өлтүргүсү келген аялдан ошол эле ролду аткарып берүүнү суранганда, ал кылчайып өткөн өмүрүнө саресеп салып, бул дүйнөдө бекер жашабаганын түшүнөт. Анткени ал 2 баласы үчүн колунан келгендин баарын жасаган. Шал болуп төрөлгөн баласын жакшы багып, жакшы тарбия берген. Ошону айтып ыйлап жиберип мындай дейт: мен артымды коркпой карай алам.
Анткени менин жашоом маңыздуу болгон экен. Мен балам үчүн бардыгын жасадым. Менин жашоом оңунан чыкпай калган жок. Өлүп бараткан аялдын ролун аткарып жатып, суицид кылгысы келген аял өз жашоосуна анализ жүргүзүп көрсө, өзү билбей жүргөнү менен салыштырмалуу өмүрүн маңыздуу жашаганын түшүнөт. 4-чү кейс. Кайгыга баткан дарыгер. 2 жыл мурун аялы каза болуп, депрессияга кабылган, улгайган дарыгердин жан дүйнөсү жабыркап, Франклдан жардам сурап келет. Кеңеш берип, оорулуунун ал жайын сурагандын ордуна Франкл андан: «Эгерде сиз биринчи каза болсоңуз, артыңызда калган аялыңыз эмне кылмак?» деп сураптыр. Чочуп кеткен дарыгер: «Ал бечара азап тартып, менин өлгөнүмө аза күтүп, кайгырып атып, бүтүп калса керек эле» деп жооп берет. Көрдүңүзбү, доктор? Сиз жубайыңызды кандай гана азаптан куткарып калгансыз. Мына ошол үчүн сиз жашап турганда аялыңызды эстеп, эч качан унутпай жүрүңүз, дептир Франкл. Дарыгер эч сөз айтпастан Франклдын колун кысып коштошуп чыгып кетет. Ал ошондон кийин кайгыга батпай, жашоого башкача көз караш менен жашаганга аракет кылып калыптыр. Анткени анда аялынын жаркын элесин эстен чыгарбоо деген максат пайда болгон экен. Морита терапиясы. Логотерапияда пайда болгон 10 жылдыктан мурдараак Японияда Шома Морита аттуу адам максатты пайда кылуучу дарылоо борборун ачкан. Ал кыжаалат болгондорду, травмадан кийинки стрессти жана бир нерседен дайыма шектене берген адамдардын сезимин дарылоодо жакшы натыйжа берген. Шома Морита психотерапевт болуудан тышкары зен буддист экен. Анын дарылоо жолу Японияда өчпөс руханий из калтырды. Батыштагы дарылоонун көптөгөн түрлөрү оорулуунун сезимин башкарууга же аны өзгөртүүгө көңүл бурат. Биз батышта эмнени ойлогон болсок, ал нерсе аң сезимибизге таасирин тийгизет. Ал эми аң сезимибиз эмнени жасай тургандыгыбызга таасир берет деп ойлойбуз. Моританын терапиясы тескерисинче оорулар сезимди башкарууга аракет кылбай, кандай болсо ошондой кабыл алыш керек. Анткени сезим жасаган ишке карата өзгөрөт деп үйрөтөт. Моританын дарылоо жолу оорулуулардын сезимин кабыл алуу менен кошо кылган иштердин негизинде жаңы сезимдерди пайда кылуу жолун издейт. Анын айтканына караганда, бул сезимдер кайталоо жана тажрыйбанын негизинде пайда болот. Моританын терапиясы оорунун симптомдорун жок кылууну көздөбөйт. Тескерисинче, ал бизге каалоо, чочулуу, коркуу жана кооптонуу сезимдерибизди кабыл ала бергиле, мейли алар боло берсин деп үйрөтөт. Ал өзүнүн Моританын терапиясы жана кооптонуунун негизинде нервдин бузулушунун жаратылышы деген китебинде айткандай, кыялыңдын бай жана өзүңдүн кең пейил болгонуң жакшы. Морита жаман сезимдер боло берсин деген маанини төмөнкү тамсилде айтуу менен түшүндүрөт. Казыкка аркандап койгон эшек бошонуу үчүн казыкты айланып баса берет. Айланып баскан сайын аркан кыскарып, бир аздан кийин жаныбар жыл албай калат. Так ошол сыяктуу адамда кооптонуу сезиминен кутулам деп аракеттене берсе, ошол сезим аны биротоло оорулуу кылып салат, дейт. Морита терапиясынын негизги принциптери. Биринчи, өзүңдүн сезимиңди кабыл кыл. Эгерде кооптонуу сезимибиз болсо, биз аны башкарууга же андан кутулууга аракет кылбашыбыз керек. Эгерде биз андай кылууга аракет кылсак, ал мурдагыдан да үркүндөп кетет. Адамдын тынчсыздануу сезими жөнүндө зен мастери: эгерде биз бир толкундан экинчи толкундун жардамы менен кутулууга аракет кылсак, учу кыйырсыз деңизге туш келебиз. Өз сезимибизди өзүбүз жасап ала албайбыз. Ал өзү келет. Аны биз кандай болсо да кабыл алышыбыз керек деп айтчу экен. Маселе аны кандай кабыл аларыбызда жатат. Морита тынчсыздануу сезими аба ырайына окшош дейт. Анын эмне болоорун алдын ала айта албайбыз жана башкара да албайбыз. Биз аны байкап гана турушубуз керек дейт. Ушул маселе боюнча ал Вьетнам кечили Тхих Нхат-Нахтын «Салам жалгыздык. Бүгүн алың кандай? Кел, менин жаныма отур.
мен сен жөнүндө кам көрөйүн деген сөзүн дайыма мисал келтирчү. Экинчи, эмне жасашың керек болсо ошону жаса. Биз оорунун симптомдорунан кутулууга көңүл бурбашыбыз керек. Оору өзү эле кетет. Андан көрө азыркы учурга, эгерде кыйналып турсак, ошол кыйналганыбызга көңүл бурушубуз керек. Аны муну айтып, абалды курчутуп жиберүүдөн качышыбыз керек. Дарыгердин милдети оорулуунун мүнөзүн ар кандай кырдаалга чыдай тургандай кылып курчутууда жатат. Адамдын мүнөзү эмне иш кылса да ал ошого негизделген. Моританын терапиясы оорулууга эмне кылышты түшүндүрүп отурбайт. Ал оорулууларга өздөрүнүн тажрыйбасынан, кылган иштеринен эмне кылышты билишсин деп мүмкүнчүлүк берет. Ал батыштын дарыгерлериндей кантип медитация кылууну, кантип күндөлүк жазууну айтпайт. Анын баардыгы оорулууга тажрыйба аркылуу өзү эле келет. Үчүнчү, жашоодогу максатыңды тап. Биз өзүбүздүн тынчсыздануу сезимибизди башкара албасак да, күнүмдүк кылган ишибизди билишибиз керек. Ошондуктан биз азыр мен эмне иш кылышым керек, кандай иштер жасалышы керек деген Моританын сөзүн эсибизде сактообуз абзел. Бул жан дүйнөңө тынчтык бербей, өзүңдүн икигайыңды табуунун ачкычы болот. Морита терапиясынын 4 этабы. Моританын дарылоодогу өзгөчө ыкмасы 4 этаптан турат. Биринчи, жалгыз калып эс алуу 5 күндөн 7 күнгө чейин. Дарылануунун биринчи жумасында оорулуу тышкы дүйнө менен эч байланышы жок болушу керек. Телевизор, радио, китеп жок болуп, үй бүлөсү, достору каттабай, жада калса сүйлөбөшү да керек. Оорулуу өзүнүн ою менен гана калат. Убагы менен дарыгердин келгени гана болбосо, ал күн бою жата берет. Дарыгер аны менен сүйлөшүүдөн мүмкүн болушунча качат. Дарыгер оорулууга тынчсыздануусунун көбөйгөнүн жана басаңдаганын байкап турууга кеңеш берет. Оорулуу жалгыздыктан тажап, иш кылууга аракеттене баштаса, анын дарылоонун экинчи баскычына өтүүгө даяр экендигин көрсөтөт. Экинчи, жеңил жумуштарды жасатуу жолу менен дарылоо 5 күндөн 7 күнгө чейин. Бул баскычта оорулуу бир эле жеңил жумушту бир нече жолу кайталап унчукпай жасай берет. Ошол жумуштардын бири өзүнүн ойлору жана сезимдери тууралуу күндөлүк жазуу. Оорулуу бир жума жалгыз жаткандан кийин эшикке чыгып басып, дем алуучу көнүгүүлөрүн жасайт. Андан кийин бир аз бакта иштеп, бир нерсени чиймелеп же сүрөт тартат. Бул баскычта да оорулуу дарыгерден башка киши менен сүйлөшпөйт. Үчүнчү, күчтүү талап кыла турган жумуштарды жасатуу жолу менен дарылоо 5 күндөн 7 күнгө чейин. Дарыгер Морита өзүнүн оорулууларын тоого алып чыгып, токойдон отун кырктырууну жакшы көрөт. Андан тышкары оорулууларга бир нерсе жаздырып, сүрөт тарттырып же чоподон карапа жасаттырат. Бул баскычта оорулуу башка кишилер менен сүйлөшө берет, бирок жасап жаткан иши жөнүндө гана сүйлөшө алат. Төртүнчү, коомдук турмушка жана чыныгы дүйнөгө кайра кайтып келүү. Оорулуу ооруканадан чыгып, коомдук турмушка аралаша баштайт, бирок медитация жасаганды жана ооруканада жасаган көнүгүүлөрдү жасоону уланта берет. Мунун максаты коомго оорулууну кайра өз максаты бар жаңы адам катары аралаштырып, бирөөгө көз каранды болбой турган жашоого жол ачып берүү. Найкан медитациясы. Морита өзүнө өзү анализ берүү боюнча найкан медитациясынын чоң зен мастери эле. Морита өзүнүн терапиясынын көпчүлүгүн ошол мектептен алган билиминин негизинде түзгөн. Анын көңүлүнүн борборунда адамдын өзүнө берген 3 суроосу жатат. Биринчи, мен X деген адамдан эмне алдым? Экинчи, мен X деген адамга эмне бердим? Үчүнчү, мен X деген адамга кандай кыйынчылыктарды жараттым? Ошол 3 суроо менен биз өзүбүздүн жашообуздагы кыйынчылыктарыбыз үчүн бирөөнү күнөөлөгөндү токтотуп,
өзүбүздүн жоопкерчилигибизди терең сезе баштайбыз. Морита, эгерде ачууңуз келип, мушташкыңыз келсе, мушташуудан мурда 3 күн ойлонуңуз. 3 күндөн кийин мушташам деген оюңуз өзү эле жоголуп кетет дейт. Эми икигай тууралуу. Логотерапия жана Моританын терапиясы экөө тең адамдын өзүнүн уникалдуу тажрыйбасына негизделген. Ага дарыгерсиз эле өзүң жетишсең болот. Өзүңдүн икигайыңды табуу милдети сага түгөнүгүс кыймылдаткыч күч болот. Эгерде аны таап алсаң, эрк жана аракетиңди, күчүңдү жыйнап, оң жолдон чыкпоого аракет кылышың гана калат. Келерки бөлүмдөрдө ошол жолдон түшпөө үчүн керек болгон негизги куралдарды карап көрөбүз. Өзүң тандап алган ишти иштөөнүн жөнүн табуу, жеңилирээк жана туура тамактануу, жай кыймылды талап кылган көнүгүүлөрдү жасоо, кыйынчылыктарга моюн сунбай жеңүүнү үйрөнүү. Ал үчүн анда жашап жаткан адамдардай эле дүйнөнүн түгөл эместигин, бирок анда да өнүгүү жана жетишкендиктер толтура экендигин кабыл алуу гана калат. Сен өзүң берилип сүйгөн ишке, ал сенин дүйнөдөгү эң кымбат нерсең сыяктуу бүткүл аракетиңди жумшап иштөөгө даярсыңбы?